Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтарына караганда, ушул жылдын 28 ноябрына белгиленген жогорку кеңешке шайлоолорго бир мандаттуу округдардан катышууга 308 талапкер ниеттенишүүдө. Ошону менен бирге эле саясий партияларда алдыдагы саясий өнөктүктө ат салышмакчы. Ал эми добуш берүүчүлөр учурда өздөрүнүн тизмелерин тактоо менен элек. Мындан тышкары алар эмнелерди билүүлөрү керек? Кийинки материалда. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын кандайдыр бир каталары же так эместиктер табылган учурда, ошондой эле шайлоочулардын тизмесинде жок болсо, 2021 жылдын 12 ноябрына чейин кошуп алганда, Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсүн тиркеп, шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жөнүндө арыз менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу экендигин эске салат. Мында шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт. Кошумчала турган нерсе, арызды электрондук форматта мыйзамдарда белгиленген тартипте авторлаштыруудан өтүп, тизме checit.gov.kg сайтында шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу тапшырса дагы болот. Белгилеп кетсек, биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар калкты тейлөө борборлорунан бул жол жоодон өтүп, паспортундагы дарек маалыматтарын актуалдаштыра алышат. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү мекемелерде шайлоочулардын тизмесине киргизилген Кыргыз Республикасынын аймагында убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары 2021 жылдын 12 ноябрына чейин кошуп алганда, шайлоочулардын тизмесине киргизүү үчүн тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандар мындан тышкары паспортундагы дарек маалыматтарын актуалдаштыруу үчүн жашаган жери боюнча калкты тейлөө борборлоруна кайрылуусу зарыл экендигин эске салабыз. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү БШКга төмөнкү документтерди бериши керек экендигин маалымдайт. Саясий партиянын жетекчисинин колу жана саясий партиянын мөөрү менен күбөлөндүргөн талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечими. Талапкерлердин тизмесине киргизилген ар бир талапкер тарабынан толтурулган өмүр баянын жана башка маалыматтарды көрсөтүү менен талапкер жөнүндө маалыматтардын атайын формаларын, паспортунун көчүрмөсүн, жогорку кесиптик билим жөнүндө документтин нотариалдык түрдө күбөлөндүргөн көчүрмөсүн, иштеген же окуган жеринен маалымдаманы, башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө, соттолгондук жөнүндө маалыматтарды, чет мамлекеттин жарандыгы, ошондой эле мурдагы жарандыктары, башка жарандыктары бар же жок экендиги жагынан жекече маалыматтарын иштетүүгө жазуу жүзүндө макулдугу, ошондой эле шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Эске салсак, саясий партиялардын талапкерлердин тизмесин каттоо шайлоо күнүнө чейин 40 календардык күндөн кечиктирбестен жергиликтүү убакыт боюнча 18 октябрдын кечки саат 6-га чейин жүргүзүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн экендигин маалымдайт. Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердик өздүк каражаттары эсептик көрсөткүчтөн 15 000 эседен, башкача айтканда 1 500 000 сомдон ашпашы керек. Саясий партиянын менчик каражаттары эсептик көрсөткүчтөн 1 000 000 эседен ашпаган, тагыраагы 100 000 000 сомдон ашпашы керек. Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрү өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 2000 эседен ашпаган, башкача айтканда 200 000 сомдон ашпашы керек. Юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрү өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 30 000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, тагыраагы 3 000 000 сомдон ашуусу мүмкүн эмес. Белгилей кетчү нерсе, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондунун келип түшкөн жана чыгымдалган акча каражаттарынын чектелген суммасы эсептик көрсөткүчтөн 3 000 000 эседен 300 000 000 сомдон ашуусу мүмкүн эмес. Ошондой эле бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар өзүнүн шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебине мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн 10 000 эселенген өлчөмүндөгү, башкача айтканда 1 000 000 сом шайлоо күрөөсүн төгүүсү керектигин БШК эске салат.